İmam Ahmad'da bir rivayet geldi. İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayeti. Musnad Ahmad'daki rivayet. Al rivayatta eldin bari baldары ölüp, baldары жоголуp, Ayyub aleyhisselam kıynalıp kalgan uçurlarda bir gana ayalı kalat. Ayalı karap, kızmatını kılıp, tamağını berip, tazalap, kiyim tip, juuntup жүрген болот. Anan bir gün ayalı jolda baratkanda şeytan tabip suretinde görünöt. Tabiptin kiyimini kiyip alıp tabip suretinde görünöt. Anan tabip eken, bul doktor eken dep kayrılat. Kayrılganda ушундай менин жолдошум ооруп атат, ушуну дарылап бериңиz деген сунуш кылат. Сунушканда мен мейли дарылап берейин, бирок бир шарт бар дейт. Жакшы болуп калса, мени жакшы кылды деп айтасың дейт. Жакшы болуп калса, мени жакшы кылды деп айтасың деген эмне кылат? Сөздү талап кылат. Анан ушул болгон окуяны келип аялы Ayyub aleyhisselamга баяндайт. Ayyub aleyhisselam айткан деле бул шайтан дейт. Шайтан дейт. Şifаны Allah мага берет дейт. Анан өкүнүп ыйлайт. Шайтан ушунчалык не болду? Мага жакындаптыр, менин үй бүлөмө келип атат. Бул аялыма келип алды. Бизге эмне кылып атат? Кол салып атат деп ыйлайт. Түшүндүңөрбү? Ошол учурдагы нерсени Кур'ан-ы Керимде Алла Таала баяндап атат. Inni masdaniya şeytan bi nusbin wa azab. Түшүндүңөрбү? Албетте шайтан мени азгырды, мага тийишти дейт. Кыйноо менен жана азап менен деп ошону эстеп, Кур'ан-ы Керим ошону эстеп баяндап атат. Анан айтат, бул негизи күнөө кылган жок, аялы огон ушуну айтат. Анан айтат, бул ширк болуп калат. Bunday пайданы, зыянды Алла берет, шифаны Алла берет, оруду Алла берет. Ошон үчүн аны шайтан мени жакшы кылды айтпайбыз деген. Бирок ушул нерсени айтып келгенде эле эмне кылат? Ayyub aleyhisselam өтө кайгырып, капа болот. Allah subhanahu wa taala ошол учурда баяндап атат. Anni massaniya şeytani bi nusbi wa azab деп Алла кайрылды. Алла кайрылгандан кийин Allah subhanahu wa taala дуасыны кабыл кылды. Дуасыны кабыл кылганда менени уркуз бирижилик. Бутуң менен жерди тепкин дейт. Бутуң менен тепкин. Хаза мугтасалун баридун ва шараб. Мына ушул муздак суу, аны менен жуунасың жана суу ичесиң деди. Бутуну тебет, ошол заматта Алла subhanahu wa taala муздак суу чыгарат, булак суусу, муздак. Ичет, ичкенден кийин калганы менен жуунат, ичет, жуунат, Алла subhanahu wa taala бүт бардык ооруду жоготот. Сырткы, батыни, захири оорулардын бүт барын Алла Таала тазалап коет. Кээ бир риваяттарда 18 жылдан кийин, кээ бир риваяттарда 7 жылдан кийин канча жыл болсо дагы Алла subhanahu wa taala дуасын акыры кабыл кылып, ошол суу аркылуу эмне кылат? Бүт бардыгы денесидеги оорулар кетирет. Денесидеги оорулар кычышкан оору болгон. Кээ бир оорулар болот, кычыштырат. Ушундай жара сыяктуу болгон, кычыштырган. Ушундай оорулар болгон. Алла subhanahu wa taala ошол сууду берген, ошол суу менен жуунгандан кийин Ayyub aleyhisselam жакшы болуп калган. Түшүнүңөрбү? Алла Таалам дуасын кылып, уркуз бережилик, бутуң менен жери тепкин деген сөз. Демек, бул дүйнө дарыл асбаб. Дарыл асбаб. Алла subhanahu wa taala бул дүйнөдө себеп ыктыяр кыл дейт. Ошо себеп аркылуу эмне кылат? Шифа берет, себеп аркылуу рызкы берет, себеп аркылуу бүт баардыгын өз ордуна коет. Дарыл асбаб бул дүйнө, түшүнүп алыш керек. Аллахым кадыр, кааласа суу чыгарбастан туруп эле шифа берип койгонго. Жуунтпастан эле шифа берген Аллах кадыр зат. Бирок Алла Таалам андай тарикы ыктыяр кылган жок. Дарул асбаб, дүйнө себептер дүйнөсү болгон үчүн эмне кылды? Бутуң менен жери тепкин деди. Жерди тепти, ошол жерден булак чыкты, муздак суу, ошол муздак суу менен ичти, ичкенде ички дүйнөсүн тазалады. Жуунганда бүт денесини эмне кылды? Тазалады. Түшүнүңөрбү? Ошондуктан дарул асбаб бул дүйнөдө асбаб себептер дүйнөсү. Биз себеп ыктыяр кылабыз, бирок натыйжаны Алла Таала өзү халык кылат. Натыйжаны ким? Алла subhanahu wa taala өзү халык кылып жаратып берет. Себеп ыктыяр кылабыз, бирок мусаббаб табылышы лазым эмес. Мусаббаб Алланын колунда. Түшүнүңөр, Раббул асбаб Алла subhanahu wa taala өзү. Ошон үчүн кээде себеп ыктыяр кыласың, мусаббаб болбой калат. Ошон үчүн себеп ыктыяр кылыш биздин колубузда. Тиягы себептен кийин мусаббаб болуп, жакшы болуш, жаман болуш Алланын колунда. Алла кааласа, ошо себеп менен шифа берет, рызкы берет, бала берет, башка кылат. Каалабаса бербейт. Бирок Кур'ан-ы Керимде бүт жерде карасаңар, Алла subhanahu wa taala бул дүйнөдө дарул асбаб кылган үчүн себеп ыктыяр кылганга аракет кылдырат.